بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد قال الله تعالى إن للمتقين مفازا. Шындығында Аллахқа тақуа болғандар, Аллах Тааладан қорыққандар, Аллах бұйырған нәрселерді атқарып, Аллах тыйған нәрселерден тыйылғандар жеңішке жетті дейміз. Жеңішке жетті дейді. Шынығы жеңіш қашан момын кіші бұл жашоды жашап, ошо жаннатка, бейишке кирип алганда чыныгы жеңиш мына ошондо болот. Ага чейин инсан дайыма шайтан менен дайыма күрөштө болот. Шайтан жана нафси менен күрөштө болот. Мына ушул нерсени жакшы билейли туугандар. Аллах Таала кимге өзүнү зикир кылууну жана ибадаттарын жеңил кылып койгон болсо, ошол ибадаттарга лайык кылып койгон болсо, бул ошол пендени Аллах Таала жакшы көргөндүгүнүн белгиси. Аллах Таала бир пендеге назар каратып атабы? Бир пендеге ибадаттарды жеңил кылып койдубу? Жана адамдардын муктаждыгын орундоону, адамдарга жардам берүүнү, садака кылууну, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууну Аллах Таала жеңил кылып койсо, бир пендеге жүрөгүнө салып койгон болсо, бул ошол пендени Аллах Таала жакшы көргөндүгүнүн белгиси. Аллах Таала ошол пендени жакшы көрөт экен. Эгерде ошол пенде кичине жалкоолук кылып турган болсо дагы, Аллах Таала ошол пендеге эгер жакшы көрө турган болсо, балелейт, мусибат берет. Өзүнө дуа кылууга чакырат. Анан башына мусибат түшкөндө Аллахка дуа кыла баштайт. Зарлап, жалбарып дуа кылат Аллахка. Анан Аллах Таала ошентип өзүн жакшы көргөн пендесин дайым өзүнө каратып турат. Эгер балелегенден кийин дагы мусибат бергенден кийин ошол пенде дагы өзүнө кебесе, зикир кылбаса, ибадат кылбаса, бул ошол пендеден Аллах Тааланын жүз бургандыгынын белгиси. Мына ошондуктан Аллах Таала бир пендесине жакшылыкты каалай турган болсо, ага мына дин ибадаттарындагы жеңил кылып коет экен. Садака кылууну, Аллах жолунда жакшылык кылууну жеңил кылып коет экен. Ошол жеңилби ошол инсандын жүрөгүнө, ошончо пенделердин арасынан. Бул Аллах Таала ошол пендени жакшы көрөрүнүн белгиси дейт алымдар. Акырет жашоосу менен дүйнө жашоосун бир салыштыра турган болсок, акырет жашоосунун алдында дүйнө жашоосу кичине эле бир нерсе болуп калат. Инсан акырет жашоосунун алдында дүйнөдө бир аз гана бир мөөнөт тургандай болуп калат. Акырет жашоосу бул түбөлүк болот. Анткени ар бир инсандын акыр акыбети же жаннат менен бүтөт, же бейиш менен бүтөт. Мына ошондуктан инсан дайыма жакшы иштин үстүндө болгонго аракет жасоосу керек. Анан дагы бир айтып кое турган нерсе, бир алымдын осуяты, ла илаха иллаллах сөзүнү тилибизде көбөйтүүбүз керек экен. Бул ла илаха иллаллах сөзү өтө бир тилге жеңил. Мына ол алымдар айтат, ла илаха иллаллах айтылган убакытта эрин-эринге тийбейт экен. Мына эрин-эринге тийбейт экен. Башка сөздөрдө тиет, бирок мына ушул калимаи таухидте тийбейт экен. Тийбегенин себеби бул тилге жеңилдиги. Дагы бир ла илаха иллаллах деген сөздө, таухид сөзүндө точка жок экен, чекит жок экен, башка тамгаларда чекит бар. Бул дегени эч бир ибадатыңды калтырбай дейт. Бирөөсүндө калтырбай, бүт дуаңда, рүкүңдө, саждаңда бүт барысына Аллах үчүн арна деген. Аллах үчүн жаша дейт. Жаша деген. Мына ошондуктан ана ла илаха иллаллах деп айткан кезде дагы кичине түшүнүп айтайлы. Бул сөздүн түркүгү бар. Бул сөздүн эмне шарттары бар. Ошол шарттары менен келсе гана бул сөз ошол пендеге пайда алып келет.
Сиз бир эшикти ача турган болсоңуз, ачкычы ошол эшиктин ачкычы менен келесиз. Ошол эшик, ошол тиши бар болсо, ачкыча, ошол эшик тиши бар болсо, ошол ачкычтын эшиги ачылат. Болбосо ачылбайт. Жаннатка дагы ошол шарттары менен барса, 5 эшиги ачылат экен. Ла иляха иллаллах жөн эле анан миллион миллиард жолу айтып алып, анан шарттарын аткарбай барса, 5 эшиги ачылбайт экен. Аллаху алам. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллям.